Бешеналиев аферист деген сөзчү талашты аферист деген. Таластын элинен эмес, Кыргызстандын элинен кечирим сураш керек. Кимден назначит этим? Таластык эместерди. Потому что население сейчас идет очень большое. Кыргызстан ичи 3-чү революция болуп кетиши, бул окус кырдаалда турат. 3-чү күчтөр бизди пайдаланып кетиши мүмкүн. Бул жолга чейин таластыкта болуп турсуңар. Отдел кадр чыгычмы? Отдел кадр канча таластыкта? Мына бул жерде отурган 4 тең таластык. Эң катуу нерсе, бул 3-чү күчтөрдү элге дайындап атат. Эл эрте мамлекетти бузулукка деп барса болот, түшүнсөк болот. Мен президентке айткым келет да, президент тез арада чечим кылып, Сабырбек Жумабековго эл учурда чогулуп бергенине биринчиден мен ыраазычылык билдирем. Экинчиден биз Талас областынан Бакай Ата районунан келдик. Кече издуктарга жөнөткөнбүз, мыйзам жумуштан алып атыр деп мына биз атайын келдик. Анан бул жерде провокаторлор болуп атат. Акча өртүр, тиги деген. Айрым мынакей мен жолдош балдарынын экс балдары бар, инвалид, бүт ошодон жакшы болгондор ыйлап келишти бардыгы. Биз өз келе атабыз биринчиден. Экинчиден кече күнү Бешеналиев аферист деген сөзчү талашты аферист деген. Таластын элинен эмес, Кыргызстандын элинен кечирим сураш керек. Болбосо биз сот көрөбүз. Антпесек биз мынакей кече күнү ээрге туура эмес отургансың деп биз кече суроо бербедикпи? Ээрге башында келгенде эле министр туура эмес отурган. У коргоушуң менен элди алдайм деген ою менен дагы деле ээрде кыйшак отурат Бешеналиев. Азыр ушул сыйында эси барда этегин жыйбаса Бешеналиев эң катуу нерсе, бул 3-чү күчтөрдү элге дайындап атат. Эл эрте мамлекетти бузулукка деп барса болот, түшүнсөң болот. Вообще бул неге жолотпош керек да? Врачтын ишине аралаштырбай жолотуш керек. Бул постоянно Кыргызстанды шылдың кылып атпайбы? Анан кийин экинчисин айтайын. Таластыктарды бөлүп атат. Таластыктарды бөлбөш керек. Мына таластыктар буну бир жерин чукуп атабы министрдин. Чукуй элек, эгер чукуй турган болсо ага кыйын болуп калат министрге. Бул акмак экен министрдин, акылы аз экен. Бул өзүн эмес, вес Кыргызстанды уят кылып атат министр. Милиция кызматкерлери мына биз сайыл бирде келип койсо бизди сурап атпайбы? Эмне үчүн буларга окшогондор министрди талашты аферист десе, булар суралбаш керек. Алар сурабаса милиция, элдикинен бизден кечирим сурабаса, биз талас эл утатпайбыз дагы, иштетпейбиз. Сабырбек доказа турат, иштет. Бул Сабырбек Жумабековду мен айтып кетейин. Биринчи эле Чыңгыз Айтматов бабабыз болсо, экинчиден Сабырбек Байкебич дагы эл үчүн, жер үчүн кызмат кылган Чыңгыз атабыздай Сабырбек Жумабековду талас эл эмес, Кыргызстан эли башка дүйнө жүзү бардыгы сыйлайт. Биз мыйзам менен, саясат менен дүйнө жүзүн тааныта албайбыз. Биз таанытабыз. Ушу Сабырбекке окшогондор, биздин президентке окшогондор, жакшы мамиле жасагандар дүйнө жүзүн тааныта алабыз. Биз саясат менен тааныштыра албайбыз. Мына Сабырбекке окшогондор дүйнө жүзүн баары таанытты. Мындай кишилерди биз эч убакта кетирбешибиз керек, алып калышыбыз керек. Ушуну айтпай турган болсо, эгер Сабырбек Жумабековду калтырбай турган болсо, Кыргызстан ичи 3-чү революция болуп кетиши, бул окус кырдаалда турат. 3-чү күчтөр бизди пайдаланып кетиши мүмкүн. Туптур айтып атасыңар, мен да колдойм Жумабековду, мен да колдойм, потому что мен да бул кишиден 3 чоң операция алгам, ошондон бери Кудайым шүгүр басып жүрөм. Мындай врачтардын колдош керек. Эмнеге колдобой атат, эмнеге неправильно сөздөр болуп атат. Бул кишиге попасть очень тяжело. Бар ойлойт, ушу Жумабековдун колунан алсак деген операцияны Кудайым шүгүр мен басып жүрөм. Дагы бир жолу мен рахматымды айткым келет. Мындай врачты колдош керек, колдош керек. Урматтуу кыргызстандыктар, мына биз 30 жылдан бери ушу жакшы адистердин баардыгын тентитип бүттүк. Азыр эми мына министрге тең барында үрүнү жапты. Эми бу жерде сабырдын кылган ат көтөргүс Кыргызстан үчүн айтсак айтпасак эл билет. Бирок сен министр унчукпай, эл кызы чугулбай, бөлбөй Аферистеп бир адамды айтыш керек эле, анда Манасты да, Чыңгызды да, Чолпонбай бардыгын айтып келдиң сен. Буну үчүн биз сотко беребиз буну. Мунуга бүгүн Аңры менен азыр бу жерден чыгып кет, мен айта турган сөз. Садыр сага кайрыла турган сөз. Сени эл койгон. Мынага окшогон ар жерден чыгып сулурдай баш баккан адамдар бизге керек эмес. Кыргыздын жакшы кыздары, жакшы адис балдарыбыз бар сыртка кетип калып, мынага окшогон акмактарга элди бузуп атыр. Биз муну үчүн мен элге кайрылам, Кыргызстандын Жети облусуна. Мынагы министрди сотко беребиз бүгүндөн баштап. Экинчи муну элге киргизбейбиз. Теги кыргыз түгөнүп калса мынага окшогон министр бизге керек эмес. Миңдеген кишилерди баспаган, үйүндө мүңкүрөп отурган көптөгөн кишилерди путулан тургузуп, жүздөрүнө күлкү аралатты. Сиз бул киши кылган бирин кылган жоксуз. Ошон үчүн сиздин өзүңүздүн кетип калышыңыз туура болот го дейм.
кетиңиz. Кетсин. Кетип калыңыз. Монша элди кыйнабаңыз. Çok rahmat. Bu yaka gelgibegендер да канча, келбегендер чалып аткандар андан канча. Андыктан мына азырдагы алыска ат башынан келген Шайлобек Нургазыга сөз берем. Assalamu alaikum тугандар, таластык тугандар. Мен азыр жумушума шашып эле келдим. Кубик байкебиз айтмакты, мени эч ким чакырган жок биринчиден. Экинчиден министрлер боюнча сүйлөп кетейин деп келдим. Таластыктарды аферист деген бүтүндөй кыргыз элин аферист кылып атат булар. Бирөөсү турса кылым кыйшайбайт. Эл ачыбаган камырдай болуп калды деп бетин айтайын, байсал. Экинчиси турса элди аферист деп. Агайыбызды жумуштан кетирип атса, булар кандай жакшылык алып келет? Амантай экөөбүз айтып атпайбы? Кыргыз мамлекетин дүйнөгө уят кылат деп. Уят кылды. Мына бүгүн аябай эле өкүнүчтүү күн болуп атат да. Бүгүнкү күндө бүт Кыргызстан эмес, бүт дүйнө жүзү көрүп атат да. Кыргызстанда дагы эмне болуп атат деп. Мына уят болдук. Себеби министрибиз акыл кем. Именно Сауырбек Жумабековду кетирем дейт. А бул киши, мен айтайм, он родившийся врач от Бога. Энеси төрөдү. Врачты кылып төрөдү. Бул кичикейден эле врач болуп төрөлдү. Ол не политики. Ана мен ойлойм да, бул Сабырбек Жумабеков кетип калса, Кыргызстан кандай болот? Кимди алып келет? Мына баарыңарга маалым, 1 жыл, 2 жыл мурун бир бала келди го, эки буту артка карап, айланайындар, ошол баланын буту кайта алдыга карап басып жүрбөйбү? Мына жерде жеген турат, таластык. Ошонун баласы тяжелый аварияга түшүп, комага түшүп, алып келгенсиз. Менен телефонду сурап, Сабырбекке сүйлөшүп, Сабырбек бир лечение кылды. Мына бул киши. Анан кийин мен ойлойм да, Жумабеков Сабырбек калсын. Сәлкір деген калсын. Реорганизация кылган министр отставка кетсин. Аппак кетсин. Экөө өлүп калды. Ана мен таластан келдим, таластын врачтар айтты, омурткасынан жакшы эмес экен деп. Ошондо кечинде келсек, ушу Кагылайын Сабырбек Жумабеков күтүп турган экен. Өз колу менен бекер жазап, мынакей мен жесир аялмын, кызым да бой эле. Ушундай чартым айтсам мага бекер жазап берди. Кагылайын эл журт. Ушундай баланы кантип биз жумуштан чыгарып беребиз, Азамат. Мындай болбойт болуш керек, билбейм. Мындай бала төрөлбөйт болуш керек. Канчаны астына эметип окуучуларын окутуп атат.